Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн абдан жакшы тема менен маек кылгым келди. Кандай ойлосоңуз дагы сиздики чын деген темада. Эми чындап эле ошондойбу? Ооба. Эмнеге дегенде эгерде сиз жашоого таарынсаңыз, мисалы үчүн меники мындай болбой атат, тигиндей болбой атат, там айлыгым аз, башка адамдар мени түшүнбөйт, мени эч ким баалабайт, жана башка эмнеде ойлобоңуз сиздики чын болуп кетет да. Эмнеге дегенде эми научный, илимий фактылар менен сүйлөйүн. Физикадан жанагыл бөлүкчө жана толкун реакциясын айтып берейин да. Мисалы үчүн ар бир көзгө көрүнбөгөн квант деп коебуз да, фотоны, частицы. Кадимкидей эле тиги светти алып туруп эксперимент жасаптыр да. Ошо 3 сызыкчадан бул негизи толкун болуш керек десе, эгерде ошол фотондорду 3 сызыкча сеткадан өткөрүп туруп, анан бир убакытка калтырып кетсе, караса кадимкидей эле толкун болуптур да. Анан бул кандай болду? Негизи бул сызыкчалар тосот эле, негизи 3 полоска болуш керек деп карап турса, кадимкидей эле 3 полоска болуптур да. Демек, ар бир азыркы ааламдагы бүт айлана чөйрөбүз бул еще боло элек энергетический талаа болуп атат да, энергиялык талаа. Анан биз ошону кандай кааласак, ошентип жаралып атат да. То есть ар бир адам жаратуучу болуп атат. То есть келечекти кадимкидей эле өзүнүн ою менен, ниети менен, кыймыл аракети менен жаратып атат да. Ошондо сиздер отуруп алып, бул мындай болду, тигиндей болду, же мындай болуп калат, ишим жүрүшпөйт, анан жана башка, же ар бир жасаган ишим кечкеле ушинтип иш жүзүн ашпай атат, же болбосо элдер мени түшүнбөй атат деп ойлонуп кыймыл аракет кылсаңыз, аягында сиз кадимкидей жанагындай ойлонгондой эле бир жыйынтыкка келесиз да. Эгерде сиз мындай позитивдүү, туура ниетте көз караш менен ишиңизди баштасаңыз, мисалы үчүн, Кудай буйруса мен аябай жакшы адал жумуш кылып атам, кардарлар ар бир жасап аткан жумушумду жакшы баалайт, мен болсо ар бир убадама бек болуп жасаган ишимди аягына чейин чыгарам деген жакшы ой менен, ниет менен аракет кылып иштесеңиз, сөзсүз түрдө жеңишке жетип атасыз да. Демек, бул ар бир событие, акыбал деп коеюн, событие, окуя да, бул жарал элек да, бирок ошол потенциалы ар кандай, мындай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн, миллион ар кандай способ менен бүтүшү мүмкүн, жаралышы мүмкүн да. Бирок сиз жанагыл эсли квантовый физикага кайрылсак, өзүңүздүн оюңуз менен, ниетиңиз менен, каалооңуз менен кадимкидей ошол келечектин жаралышына түзмө-түз таасириңизди тийгизип атасыз да. То есть орусча айтканда, вы влияете на свое будущее, вы сотворец. То есть түшүндүңүз да. Эми мен сиздерге айтарым, ошол кандай адам менен, мисалы үчүн тил табыша албай эле жүрсөңүз, кандай ишиңизди жакшы жагына оодурайын десеңиз, кандай жүрүм-турумуңуз жакшы болуп, ички дүйнөңүз тынчтыкка келсин десеңиз, эң биринчи өзүңүздөн башташыңыз керек да. Өзүңүздүн ниетиңизди түз кылып, көз карашыңызды кичине кеңейтип, бардыгы мен ойлогондой, мен каалагандай болот. Албетте Кудай Алла Таала бардыгы бизди кимге үйлөнөбүз, качан өлөбүз, анын баарын жазып койгондочу. Бирок калганы почти 99% өзүбүздүн гана оюбуздан жаралат да. Өзүбүздүн оюбуздан, кыймыл аракетибизден, каалообуздан, ниетибизден түзмө-түз жаралат. Вот ошондуктан мисалы үчүн башында эле 2012 жылдан баштап адамдарды сабак берип окутуп келатам. Бирөө дагы мындай сабагың жакшы таасири тийгизген жок, же сабагыңан эч качан пайда алган жокмун деп айта элек да. Мына элестетиңиз, 15 жыл болуп калды. 15 жылдын ичинде миңдеген адамдарды окутуп,
алардын ийгилик жаратуусуна себепчи болдум. Мына ушуга чейин бир дагы нааразы кардар болгон жок. Эмнеге дегенде, мен дайыма ичтен трансформация кылып, ички дүйнөсүн өзгөртүп туруп, анан сырттан ийгилик жаратуусуна ишендирип, аны ынандырып, ошо ичинен оңдогонду биринчи туура көрөм да. Анткени сиз мисалы үчүн ичиңиз оңолбой эле, ниетиңиз бүт эле туура эмес болуп, анан сырттан каалап атасыз деп кой. Жашоом оңолсо экен, же болбосо адамдар менен мамилем түзөлсө экен деп көп нерсени каалап атасыз, а бирок өзүңүз мисалы үчүн такыр өзгөргөн жоксуз деп кой. Көз карашыңыз кеңейген жок, ошо ойдон эле тар көз караш менен калсаңыздар, канчалык каалабаңыз, канчаңыз суранбаңыз, жашоо өзгөрүп кетпейт да. Сиз жанагы каалаган келечек тартылып келиш үчүн өзүңүз өзгөрүшүңүз керек да, биринчичи. Ошо ниетиңиз түзөлүш керек, өзүңүз дагы туруктуу адам болушуңуз керек. Иши кылып миңдеген 15 жылдын ичинде жакшы ачылыштар жазалган. Ошол адамдарга сабак берип атып, алардын кайтарым байланышына жооп берип атып, изилдеп атып, эксперименталдуу түрдө түзүп атып, биздин 5 айлык онлайн курсубуз түзүлгөн. Ошол 5 айлык онлайн курсту миңдеген адамдар окуду. Бардыгы мага жакшы кайтарым байланыш менен отзывдарын берди да. Эгерде ошону окуп көрөм, таанышам, кандай десеңиздер, бул шапка профилинин астында тегерекчелер бар. Отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы 4, отзывы 5, отзывы 6. Ошо канча деген адамдардын өзгөргөнүн өзүңүздөр деле окуйсуз, жашоосу кантип өзгөргөнүн окуйсуз да. Дайыма ичтен өзгөрүлүп, ичтен ийгилик жаралып, анан ошол нерсе сырттан пайда болот. Азыр көп ойлоп атат, сырттан бир нерсе жашоом, сырттан бир жардам келсе, сырттан связьтар пайда болсо, жашоом оңолот эле деп ойлойт да. На самом деле ийгилик дайыма ичтен жаралып туруп, анан сырткы жашоодо пайда болот да. Азыркы сиз жашап аткан жашоо бул ички дүйнөңүздүн күзгүсү. То есть азыр ичиңизде кандай жашоону көрүп атсаңыз, сырткы жашооңуз дал ошол сиздин көз карашыңызга байланыштуу да. Азыркы жашап өткөн тажрыйбаңыз, билимиңиз, көргөнүңүз, мамилеңиздин баары ал ички дүйнөңүздүн эле чагылдыруусу болуп атат да. Ошон үчүн пока ички дүйнө өзгөрмөйүнчө, жакшырмайынча, сырткы жашооңуз дагы өзгөрүшү өтө кыйын. Ошондуктан мен көп учурда айтам да, келгиле, окугула, кадимкидей фундаменталдуу түрдө жашооңузду жакшы нукка буруңуз деген сайын көбү анан кийин деп кайра эле мурунку жашоосуна келип, мурунку эле абалы менен жүрө берет дагы. Анан оңой бир нерсени күтөт да. Бир волшебный таблетканы ичип алсам, же бирөө мага бир түрткү берип койсо деп эле оңой жол менен жашоом өзгөрүп кетет дей берет да. Ошон үчүн мен фундаменталдуу деп туруп 5 айлык онлайн курс деп жазгам. Ошол ар бир сабактын аркасынан кадимкидей көз карашы өзгөрө баштайт да. Көрсө мен монтип ойлочумун, көрсө мындай кылыш керек турбайбы деп өзүнүн катачылыктарын мойнуна алып, түшүнүп, мындай кылыш керек экен деп атып, ар бир сабактан 1-2% жакшырып атып, жана 50 сабактын аркасынан 100 градус, 100% түп тамыры менен көз карашы оңолот да. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөрүм, атайын сиздерди окусун деп мен даже стимулирующий жакшы бир белектерди даярдап койдум. Эгерде сиз 5 айлык онлайн курсту аягына чейин чыгып койсоңуз, мына ар бир сабактын аягында тиги тапшырмалар болот да. Ошо тапшырманы жазуу түрүндө жооп берип, мага жөнөтүп, менден кайтарым байланыш алып, ошол 50 онлайн сабактын баарын окуп чыксаңыздар, сизге гарантированный белек банкетке чакырам дагы, анан кол саат тапшырам. Ошо сахнага чакырып, кол саатты сизге тапшырам да. Эгерде сиз ошол 5 айлык курсту окуп туруп, анан жакшы бир трансформациялык ачылыш жасасаңыз, жашооңуз жакшы жакка өзгөрсө, жакшы бир ийгилик жарата койсоңуз, анда мен 3 iPhone 16 Pro Max ойнотуп атам да.
Ошол эгерде сиздин өзгөрүү трансформация окуяңыз аябай дем бере турчу күчтүү болсо, анда 3 айфондун бирөөсүн сиз утасыздар. Анан самое главное бул белек просто стимулирующий болуп атат да. А самое главное сиз ошол 5 айлык курсту аягына чейин окусаңыздар, кадимкидей жашооңуз өзгөрөт, көз карашыңыз кеңейет и мындай жүрөгүңүздө тынчтык орнойт да. Бул 5 айлык онлайн курсту баардыгы окуп чыкты да. 18 жаштан баштап 75 жашка чейинки адамдар. Алар үй кожойке болобу, предприниматель болобу, айлыкта иштеген адам болобу, студент болобу, аял болобу, эркек болобу, баардыгы окуп чыкты. Жанагы статусундагы кээ бирөө депутат болсо, кээ бирөө миллионер, кээ бирөө жөн эле карапайым киши 30 000 сом айлык алган адам да. Ошонун баары сабакты окуп, ошондон пайда алып, жашоосун эң аз дегенде гана 30-40-50%га жакшы жака өзгөртө алды. Ошондуктан өзүңүздөн кичинекей акчаны аябай ошол онлайн курсту окуп алсаңыздар, мен ар бир сабактын аягында тапшырмалары менен менин кайтарым байланышым менен окусаңыздар, жашооңуз кепилдик менен өзгөрөт жакшы жака. Ошондуктан кантип бул 5 айлык онлайн курска жазылам десеңиз, менин шапка профилинин астында таплинк деген ссылка турат. Ошол жакты бассаңыз эле түзмө-түз WhatsAppка түшүп каласыз. Ошол жактан бүт маалымат программаны алсаңыздар болот. Вот, ошон үчүн эгерде кантип чын эле өзгөрүү эмне болот десеңиздер, күнөм санап атсаңар, тегерекчелерди базып, отзывдарды окуп алсаңыз болот. Кандай деген адамдар результаттарга жеткен, бүт ошону төкпөй чачпай окуп аласыздар. Анда эмесе ушул өзгөрүү өзүмөн баштайын, Кудай буйруса жакшы ийгиликтерди жаратайын, кадимкидей өзгөрөйүн, жакшы болсун десеңиздер, анан андан сырткары менин колуман ошол кол саат алып, банкетке барып катышып, чөйрөңүздү да алмаштырайын десеңиздер, анда сөзсүз түрдө ушул таплинкти басып, WhatsAppка жазып, анан байланышыңыздар. Бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Бул видеону мен сактап коем. Эгерде жакын жоро жолдошторуңарга да жакшылык кааласаңар, анда ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Бардыгыңыздар менен ушул курстан жолугабыз деп чоң ишенимдемин. Кудай буйруса, жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.